Азамат, мен биякта сводный таблицаны ачтым да, өкмөттө согласование өтүп жатканда, мага тактап бериңизчи ушуну, Назарбек Камалдинович. Ички иштер министрлигинен, анан УКМКдан келген сунуштар боюнча, мен мүмкүн кыскача окуп калдымбы, экөө тең бирдей сунушту берип атат, бирок УКМКныкын толук кабыл алып турсуздар, МВДныкын болсо частично деп атырсыздар. Экөө тең айтып атат. Мыйзам боюнча, эгер мыйзамсыз текшерүүлөрдү жасасак, эки ведомство айтып атат да, жоопкерчилик каралган деп атасыз. Бирок МВДге бир жооп, УКМКга башкача жооп болуп атат да. Бул кандайча? Даярдандыңыз беле? Да. Давайте. Карагамыз. УКМК текшерсе, анан ички иштер министрлиги текшерсе, мыйзамсыз текшерилсе, жалпысынан жоопкерчилик каралган да, мыйзамсыз текшерүүлөр боюнча. Кандай жоопкерчилик бар? Текшерилген учурда ишкерлерди мыйзамсыз гос орган тарабынан мыйзамсыз текшерүүлөр болсо, кандай жоопкерчилик каралды беле? Жоопкерчилик укук бузуулар кодексинде каралган жоопкерчиликтер. Кандай жоопкерчилик? Штраф. Канча штраф? Так азыр тактап берейин, штраф каралган. Штраф каралган. И все. Жок, уголовдук эгерде кылмыш жаза кодекс менен дагы каралган эгерде. Барсыңарбы? Бuyakta проконсультировать есть кому? Министерство экономики министрлиги. Жок да? Саламатсызбы. Экономика министрлиги башкармалык начальники. Ким болосуз? Башкармалык начальники. Кайсы башкармалык? Бизнес жөнүндө саясат башкармалыгы. Экономика. Аты жөнүңүз ким? Муса Катаганов. Ким? Катаганов Муса. Муса мырза, айтсаңыз, эгер мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзсө, азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир эмес, эки эмес, 3 жолу кыйналган ишкерлерди по кругу каждый раз пускают, да, я извиняюсь. И вот ошондо деген мыйзамсыз болду деп хотя бы бир жолу арыздандыбы сизге ишкерлер? Жок, бизге арыздануу механизми экономика. Башкы прокуратурага арызданды. Сиз уктуңуз? Ну вы же мониторите политику, вы же ведете. Ооба, бизде башында бул жумушчу топ түзүлгөн. Чынында МВДдагы, УКМКдагы берген ошол өз сунуштарын чал жерде деген. А сиздер бирөөнүкүн частично кабыл алып, бирөөнүкүн макул деп жооп берип койдуңарбы? Анда УКМК текшерүүгө улуксат, а МВД текшерүүгө улуксатыңар жок дегенде жооп берип атасыздар да? Жок, экөөнү тең эле алып салып, азыр биз айыппул киргизгенбиз башында. Азыр айыппул жок да. Кимге айыппул киргиздиңер? Ошо мыйзамсыз текшерүү боюнча. Бул общий баягы мыйзам бузуу эрежеси менен жоопкерчиликке тартылат, бирок айыппул алым салынды. Биз өзүнчө бул мыйзамсыз текшерүү боюнча өзүнчө айыппул киргизип аттык эле. Анан ошол рабочий жанагы жумушчу топтун алкагында ал сунушту алып салдык эле. Проектте долбоордон алынган да. Жок, мен сводный таблицаны карап четко сизге суроо берип атам да, конкретно. Эмнеге эки ведомство бирдей суроо берип атат, бирок сиздер бирөөнүкүн кабыл алып атасыңар, бирөөнүкүнө сиздики туура деп коюп атасыңар. Биз экөөнү тең эмес. Биз ошол өзүбүздүн концепциядан чыкпай эле кетип атабыз. Азыр прокуратура указда каралгандай прокуратура органдарына катталыш керек деп атабыз да. Назарбек Камалдинович, же сиз окуган жоксуз? Же сиз азыр окуп алып, анан мындай мүмкүн УКМКдан МВД карана көбүрөөк сыйлайт окшойсуз, ошондуктан жооп берип атасыз ошентипчи. Андай эмес, биз бардыгына бирдей эле карайбыз. Бирок бир эле суроо менен жооп берет. Сиз сводный таблицада бир эле маселе менен жооп болуп атат да. Сиз ар кандай жооп берип атасыздар? Мен тактап көрөйүн, мүмкүн адистер техникалык ката кеткендир. Жок, эксперттер буларды билбейт экен. Бул жерде барбы ким отделдин башчылары же ушу маселе боюнча так жооп бере турган? Ким билет ушу маселени? Суроону. Дублирование болбойт деп бирөөсү жооп берип атат. Экинчиси ошол эле просто одно и то же башкача сөздөр менен айтып атат да, анан бул жерден сиздер кызыктай жооп болуп атат. Ошон үчүн мен суроо берип атам. Анткени эгер бүгүнкү күндө биздин өкмөт мүчөлөрү, экономика министрлиги, ишкерлерди коргой турган министрлик айтып атса, МВД текшерген болбойт, УКМК анда сиздер текшере эле, сиздерди бизди коркобуз деп атса, анда ишкерлерди ким коргойт деген суроолор тууратып алат да. Ошондуктан мен айтып атам, даже комментарийде сиздер ошентип жооп берип атасыздар. Давайте буну бир жылдырып көрбөлү, Давайте.